Meni колдоп келген адамдардын баарына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтам. Мени колдоп аткан, экрандын араңда көрүп аткан адамдардын баарына ыраазычылык айтам. Эмки 28 июль акыркы мага сот өкүм чыгара турган күн болду. Урматтуу бүр туугандар, барыңыздарга жарыялап коеюн. Бүгүн прокурор мени сиздерге жардам берип, бул башында эле айткан, бул элдик берени болчу. Элге жардам берем деп отуп, мына бүгүн мен жоопко тартылып, прокурор 6 жыл мени эркиндигимден ажыратуу талабын койду. Мына өзүнүн соттун астында. Ал эми 28 июль 16:00 өкүм чыгат. Сиздер баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. 16:00 өкүм чыгат. Бул акыркы сот болуп эсептелинет. Эми не дейм, адилеттүүлүктү күтөбүз. Мынакей азыркы бийлик жакшы иштерди жүргүзүп атат. Ага күбө болуп атабыз. Ошо менен бирге эле мына мен эми ошолордун жолун жолдогон эле өзүмдү жигит катары көрөм. Аларга колуна кол, бутуна бут болуп, буга чейин деле айтып келатам, күрөшүп келатам. Айтканым дегеним мына сиздердин күнүмдүк турмушуңуздагы маселелер, коррупцияга бөгөт коюу, инфраструктураны оңдоо, бюджетти көтөрүү, депутат катары мына ушул багытта иш алып баргам. Бирок мен эмнегедир ушинтип жогорку кеңешке чыгарбоо үчүн кайсы бир саясий топтор сындыруу аракеттерин кылды бүр туугандар. Ошондуктан мен эмнени күтөм? Мен элдик беренеде эл өзү коргоп алыш керек. Бул күн баары бир келмек. Мен бул күндү күткөм. Андыктан 28 июль акыркы өкүмдү мен күтөм. Эгерде менин мойнума илген болсо эл үчүн, мен айтып коеюн дагы бир жолу. Кубаныч менен түрмөгө отурганга мен даярмын. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат катыш бергениңиздерге. Ömrünüzler uzun olsun, toktağınız önü özü örsün. Boşlandık. Boşlandık. Boşlandık.